Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. 24 KG агенттиги бейшемби жана жума күндөрү вечерний Бишкек тууралуу Адилет укуктук клиникасынын материалдарын жарыялады. Басма үй 15-жылы рейдерлик жол менен басып алынган. 17-жылы бийлик алмашкандан кийин ал мыйзамсыз сот өкүмдөрүнүн баары жокко чыгарылса да, вечерканын чыныгы ээси Александр Ким 3 жылдан бери аны кайра колуна ала албай келет. Жаңы ағын кестин мурдагы башкы редактору Аскер Сакыбаева ишемби күнү эмне үчүн иш бүтпөй жатканын жазып чыкты. Анткени вечерканы басып алууга катышкан кээ бир жогорку кызматтагы адамдар ошол эле кызматында отурат. Айрымдары андан да бийик кабинеттерге жогорулады. Шерименде өкүм чыгарган соттор дагы мурдагыдай эле сот бойдон калып иштеп жатат. Ошондуктан эмне өзгөрмөк эле. Расмий түрдө вечерканы Александр Кимден Александр Рябушкин тартып алган жана 18-жылдын күзүндө Рябушкиндин өзүнө каршы кылмыш иши ачылганда Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова Рябушкин менен анын жубайы жөн гана аткаруучулар. Рейдерликти ишке ашырган чыныгы адамдар президент Алмаз Атамбаевдин учурунда ак үйдө отургандар болчу деп билдирген. Потому что система у нас так. Анткени биздин система ушундай түзүлгөн. Соттор менен тартип коргоо органдары өтө саясатташкан жана орой айтканда алар ак үйдө отурган адамдарга көз каранды. Рябушкин менен анын жубайы эч нерсеге жарабаган, колунан эч нерсе келбеген адамдар. Соттордо бир нерсе кылдырууга алардын күчү жетпейт болчу. Алар жөн гана аткаруучу, кол бала болгон. Они формально, это просто куклы. Атамбаев жана Фарид Ниязовдун көзөмөлү астында чыгарылган сот чечимдери жокко чыгарылганы менен баары бир адилеттүүлүк орнобой келатканынын себептеринин бирин Сакыбаева вечерканын мүлкү менен акчасы Жээнбековдун учурунда президенттик аппараттын жетекчисинин ордун басары Алмамбет Салиевке жагып калганы менен түшүндүрөт. Бул Салиев Акнет компаниясынын басып алуу иштерине да катышкан. Действует организованная. Бул жерде уюшкан кылмыштуу топ иштеген. Алар погон тагынган тартип коргоо органдарынын кызматкерлери жана аларды бир борбордон кимдир бирөө башкарган. Ар башка булактан белгилүү болгондой, алардын куратору президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы ордун басары Алмамбет Салиев болгон. Аппарата президента Жээнбекова, Алмамбет Салиев. Президенттер мен премьерлер алмашканы менен бийлик тепкичинин ортосунда күн көргөн министрлер, алардын ордун басарлары, ал ордун басарлардын ордун басарлары, бөлүм башчылары менен дагы башкалар дагы эле ордунда отурат. Айрымдар болсо дагы өйдө көтөрүлүүдө. Вечерка менен Акнеттин миллиондорун бөлүп алууга ошолор да катышкан жана ал акчаны кайтармак турсун. Аны алганын да алар моюнга албетте албайт. Шерменделиктин өзгөчө түрүнө ар башка деңгээлдеги соттор да барган. Алар дагы өйдө жактан келген буйрукту аткарган, бирок Фарид Ниязов же Алмамбет Салиевден айырмаланып, алар кызматка киришип жатканда мыйзам боюнча гана иштейм деп ант берген. Былык чечимдерин алар Кыргыз Республикасынын атынан чыгарган, бирок бир дагы андай анткор сот эмгиче эч кантип жазаланган жок жана жазаланары күмөн. Вечерканы басып алуу 1-май райондук соту аркылуу ишке ашырылган жана Адилет клиникасы жазганга караганда ошол эле 1-май соту жакында 1-декабрда Рябушкиндин 8-чи тосмо арызын кабыл алып, аны 8-чи жолу жогорку сотко жолдоду. Жогорку сот аны карабайт, анткени мурда эле андай арыздарды кароону токтоткон, бирок жасалма арыздарды кабыл алуу менен убакыт жасалма түрдө создуктурулууда. Азыркы жаңы жетекчилер мурдагы сот чечимдерин бир күндө жокко чыгарып, ошол эле күнү бийликке келген. Ошондуктан вечерка менен Акнеттин сот иштерине көңүл буруп койсо, ал чечимдер башынан аягына чейин коррупциялашкан бийлик тарабынан кабыл алдырылган. Ошондуктан бул иштерди адилеттүүлүк орносо, эл арасындагы жаңы бийликке болгон ишеним бир эле жогоруламак. Сол жагында адилеттүүлүк, оң жагында мыйзам бузулук болгону жакшы эмес го. Ошондо саламат калыңыздар.